Биз Бакыт байке экөөбүз маегибизди улантабыз. Бакыт байке, бул сөздөрдүн баардыгы сиздин Facebook баракчаңызда эле жазылган экен да. Ошол жактан алып окуп атам. Бирок сиз түшүнгөн нерсени көп эле адам түшүнө бербейт дейм да. Ошого өзүңүз чечмелеп берсеңиз жакшы болот эле. Бир нерсени туура түшүн. Мындан ары пендечилик ойлор эч иштебейт. Ал өсүүгө эмес, кыйроого гана иштей баштайт. Ооба, дал эле ошондой. Себеп дегенде пендечилик ойлордун баары бул 3-чен өлчөмүндөгү жыштыкка байланган. Ал эми биздин жыштыгыбыз азыр 5-жыштыкка өтүп аткандыктан 5-жыштыкта мындай ойлор иштебейт. Ал жерде бир гана ошол сүйүү, бээрим, аябай жакшы нерселер иштейт. Карама каршылык нерселердин баары иштебейт. Ошон үчүн пендечилик ойлор ал жакта жарабайт деген айтылган сөз да. Бүгүн алар кыйроого гана иштей баштайт депсиз да? Ооба, себеп дегенде бүгүн карап көрсөңөр, пендечилик ойлордун баарында ойлонгондордун баары бүгүн ооруй баштады да. Себеп дегенде ал энергетиканы, пендечилик кереги жок энергетика болгондуктан элдер өздөрүнүн оюнан өздөрү ооруй башташты. Если жаман ойлорду ойлосо? Обязательно. Сен убакытка эмес, убакыт сага иштесин. Ошондо өлүмдү да жеңесиң депсиз. Биз баарыбыз убакытка байланып турабыз азыр деген. Убакыт үчүн биз картайууну да баардыгын өзүбүз чакыра алабыз да, өлөбүз, картаябыз, ооруйбуз дегенде булардын баарын убакыт кармап турат да. Ошол убакытта чектен адам чыгып кетсе, анда булардын баары жок болот да, адам чексиздикке кетет да, адам өзүнө өлбөстүктү жаратып алат. Анан кийин могу жерде дагы бир сөз бар экен. Кетирген катаны сөзсүз кайра өзүңө тиет дейт да. Ошону катып кал электе чеч депчи. Ар бир сөз тири да. Мына ооздон чыккан сөз баягы кыргызда айтып коет го, ооздан жагылган турбайт, буттан жыгылган турат дегендей эле. Ошол сөздүн күчү мындайча формировать этип, материализовать эте электе, артынан эле кечирим сураппы же ошону жылуу сүйүү, бээрим жөнөтүп, аны жукартып жойсоң болот да. Эгерде аны сен унчукпай жүрө берсең, ал бир күнү өзүң эле кайра тие турган күч да. Могу жерде дагы жазган экенсиз, жан жаныбарлардын этин жебе, ал сени өстүрбөйт. Анан кийин кантип бүгүн тойлорду өткөзөбүз? Ооба, себептен буну мен айткан жокмун, аалам айтып атат, бирок ар бир адам деле өзүнөн чечсе керек. Мал ээсин татат деп коет эмеспизби? Ошол сыяктуу эле бул эттин энергетикасы, бул жан жаныбардыкы бул төмөнкү энергетиканы кармап тургандыктан, буну адамдарга кандайдыр бир күчтөр жегизип үйрөткөн да. Биз ошого көнүп калганбыз да. Ошон үчүн адамдардын ичинде агрессиялардын пайда болуп атканы, айбандарга окшоп урушуп кетип атканы, бирин бирини көрө албагандардын баары бул айбанчылык энергетиканын баары мына ошол эт тарабынан келет да. Анан учурда биз жаңы өтүп аткандыктан ал энергетика жаңы жарабайт да. Ошон үчүн биз өзүбүздү жеңил алышып жүрүш үчүн эттен баш тартышыбыз керек. Так, сону өткөндө ушул жөнүндө дагы айтылды эле да, Анан кантип эти жок жашайт экенбиз? Адам бир эле эт эмес, тамагы жок жашаса да болот. Просто биз ага көңүл эмеспиз. Анткени ушул прана деп коет го, аба аркылуу керектүү калорияны адам алып жашаса болот. Мындай адамдар бүгүнкү күндө бар, 10 миңдеп, 20 миңдеп башка жакта жашашып атат. Буну аткарып аткан кишилердин бара-бара адам ушуга баары өтөт. Бул муктаждыктардын баарынан куртулат. Бүгүн биз тамакка да, кийимге да баарына муктажбыз да. Будан чыгат. Кайра жаралуу өлүп, кайра тирилүү эмес, өлбөй туруп кайра жаралуу дейт. Эми мурунку кайра жаралуу десек, биз мурун өлүп, кайрадан барып баягы ал жака бардан, ал жактан кайра бул жака жаралып жашообузду баягы реинкарнация деп коет го. Ошондой өткүзгөн болсок, азыркы келген доордо биз ошо өлбөй туруп, денебизди кошо алып кетип, бул кайра жаралуу да. Өлбөй туруп жаралуу да. Мындайча айтканда, жаңыдан төрөлүү.
бисимдик алтын дордо кайра жаралышыбыз, Ие. Айтып атпайлыбы, дене менен өтөбүз деп. Билбей эле. Так, ушул жерде дагы бир суроо жүрдү эле, ошону таппай калдым да. Адам өзү тарынат дейт, тарынып өзүнө өзү душман болот дейт. Бул чындыкта бул таарыныч, бул Өзүнө эле таарынычпы же Терс энергия башкаларга да таарынычпы? кандай болбосун, ал кимге таарынабы, ал өзүнөн терс энергияны бөлүп чыгарат да. Ала жана айтылган сөздөй эле атылган ок кайра өзүнө келип тиет да. Ал бул адам башка бирөөгө эмес, адамдын өзүнө тиет. Жана биздеги дуа кылып аткандар, туура эмес бирөөдү жамандап аткандар, туура эмес ойлогондордун баары ушулар кайра эле өзүнө келе турган нерсе, бирок кандай жол менен келет бул белгисиз да. То есть бирөөгө тарынса дагы, өзүнө тарынса дагы. Ие. Энергия доору, энергияң менен иште, эмесе жашоо кыйындай берет. Энергия баарын жасай алат, а сени керек болсо өлбөстүккө да алып чыга алат. Азыр чын эле энергия заманы, баары ушул катуу жыштыкта, өзүбүз катуу денеде болгонубуз менен биз да сүйлөгөн сөзүбүз, ойлогон оюбуз, кылган кыймыл аракетибиздин баарында энергия иштейт да. Ага бүгүнкү күндө ушу энергия келгендиктен адам өзүндө энергияны иштетиш үчүн, мисалы алтын дорго өтүш үчүн ал алтын дорду өзүнүн энергиясы менен жаратыш керек да. Кыялдануу мененби, жалжаса мененби, ошентип жаратса ал действительно ошонун энергетикасын өзүнө тарта баштайт да. Бул энергия доорунда адам ушундай иштерди көп жасаш керек да. Мисалы ушул жерде отуруп алып эле келгенде же үйдө жүргөндө каякта болсо да адам жаратып жүрүш керек да, энергиясын жалаң жаратмандыкка иштеп жүрүш керек. Анын баары эртең бирси күнү кайра өзүнө үзүрүн бере баштайт. Бирөөлөр жеңишке тийсе ошону ойлонуп кетип атпайсызбы? Эми адам ошону ак караны тааныш керек да. Анткени экөө эки күч тең иштейт. Ооба. Максатына жетпеген адам болбойт, максатына жетүүнүн жолун билбеген адам болот дейт. Бул да абдан туура ойлонуп жазылган. Баардык эле адамга максатка жетүүгө мүмкүнчүлүгү бар. Бирок адамдар ошо мүмкүнчүлүккө жетүүгө өздөрүндө эрк жок болот да. Эрк деген бул ушунчалык Кудайдан берген курал. Ал колдонсоң бир гана сага утушталып келет да. Биз ошо максаттарды биринчиден туура эмес коюп алабыз. Экинчиден анын жетүү жолун, үчүнчүдөн жаратуу жолун билбейбиз да. Эгер ушул үч нерсени адам өзүнүн жашоосунда пайдалана биле берсе, анда сөз сал максатына жетет. Мисалы, биз кичинекей эле бир мейиспиз деп коелучу. Ойдан көрсө, ноондай эле биз болсок, бул болсо президент деп коелучу. Буга жетиш үчүн адам биринчи эмне кылат? Максат коет да. Максатта үмүт жатат да. Үмүтүндө мен болсом деген тилек. Баягы кичинекей балдардын жаштын тилегин берет деп коет го. Ошондо чачтай болгон энергетика буга жабышат. Анан ушунун баары көгүлдөн кайра көгүлгө бакса, ошо нерсе көгүлдө чоңойткон болсо, бул буга эмес, бул президент буга келет да, экөө мындай айтканда анын тилеги орундалган, максаты ишке ашат да. Баарыбыз эле анан президент болуп кетпейбизби? Жок, эми бул мисал да. Жаңы келиш үчүн же жаңы курулуш үчүн эски нерсе ураш керек дейт. Учурда дал ушундай болууда дейт. Да, ошол эски доор деп коебуз. Биз жашап өткөн, жыйнаган нерселерибиз, байлыгыбызды баарын кетирбесек, биз ага байлана беребиз да. Но ал байлыктардын баары ал жашоого кереги жок. Ошонун учурунда жашап атабыз. Ошон үчүн жанагы теңирдин теңдиги деп коюшат го, баардык теңдик заман келди деп. Ошо теңдик заман келгенде да биз азыр түшүнө бербейбиз да. Качан муну биз түшүнө баштаганда биз бир тыйын болсо да ашык болсо бөлүшө баштайбыз. Баардыгы теңдикте болот. Бай кедей жок. Ушу жыйнаган дүнүйөбүздөн кутула албаган үчүн жаңы доор келбей атат окшойт да. Кармап атабыз. Кой бергибиз келбей Кой бербей жатпайбы? атабыз. Кантип эле 3 этаж тамдарыбыздан чыгып кетели. Чындап ошондой болот. Эми ушундай жерде айтылган Өмүр бою иштеп, Россияга барып, Турцияга барып, элдер акчаны таап, ошондой нерсени курса. Илимде мындай нерсе бар да. Убакыт келет дейт да, убакыт келгенде канчалык бай адамдардын бар бул жолду билбегени менен
баягы энергия кызылып калышат да. Анан энергия кызылып калганда сен көрүнө баштайсың да, мисалы Назгүлдүн эле сулуу болуп эле телегей тегиз болуп жүрөт да. Анан алар Назгүлгө келип баштайт. Назгүл жардам берчи. Кантип мен сендей болуп жашайм депчи. Ошондо Назгүлдүн берген сабагы менен байлыгыңды бияка тарат, тигиге бер, буга бер деп ошол алардын жан дүйнөсүн көтөрүп, байлыгын элге тең бөлүп берет да. Башкаларга деле кереги жок болуп калса керек да ал убакта. Жок, баарлар тең келбей атпайбы, бул көрдүңүзбү, этап менен болуп калып атат да. Бакыт аке, эсептешүү тактык энергиялары азыр деле иштеп жатабы? Албетте азыр деле иштеп жатат. Мисалы жанга жан түлөө дейминчи, кыргыздар өткүзүп атат. Ошол жанга жан түлөө деген бул эсептешүү. Себеп дегенде ошол денеге кылган күнөөнү жан тартпаш үчүн, жанга жанды агартыш үчүн, баягы дененин ортосундагы энергетиканы бөлүп кетиш үчүн жанга жан түлөөлөр өткөрүлүп атат. Бул эсептешүү тактыкты жаратуу болуп саналат да. Бакытбекке дагы айтып коюшат го, например, адамдар аябай ооруп, кыйналып, анан кийин өтүп кетип жатпайбы? Канча бир жыл төшөктө жатып калышкан случайлар деле бар да, жана парализовать этипчи. Анан ошентип рак болуп өлгөндөр бар, ошолорду эме деп коет го. Канчалык бул дүйнөдө кыйналса, ошончолук күнөөсү жуулуп атып, тазаланып кетип атат дегенчи. Буну билбейт экенмин. Бул жөнүндө билбейт экенмин, канчалык жуулуп кетип аткан адамды бир гана күнөөдөн куткара турган, эгер ошондой энергетиканы топтоло турган нерсе, бул адамдын аң сезиминен. Мисалы, мына эки нерсени алып оор, бир жагы кара, бир жагын агартып, жарууланса, ошондон гана кетет да. Мисалы, эң бир кызык нерсеси эме, баягы улуу сөздү уят жок да. Эмне үчүн көптөрөгөн аялдар күнөөсү арылат. Бул жазылган да. Көптөрөгөн аялдын күнөөсү арылат деп коет го. Анан эле көп түшүнбөй калат да. Себеп дегенде аялдар канчалык жанды өзүнө алганда, баланын жанычы, жарыкты өзүнө салганда, анан аялдар арулана баштайт да. Канча көптөрөгөн сайын ошончо жарыкты өзүнө киргизип чыгарып атпайбы, карачы, ошентип бүт күнөөлөрү ошол жарыктан жуулуп кетип атат да. Жок, ал негизи түшүнүктүү. Негизи адам ооруганда төмөнкү жыштыкта жүргөн адамдар, негативный, жаман ойдо жүргөн адамдар ооруйт да негизи. Может, мүнөсү жаман адамдар дегендерчи, жана ичинде өзүн жана айткандай эле таарынычы көп, ичинде өзүнө таарынычы, башкаларга таарынычы, ошондой адамдарда көп оору болот да, туура. Анан адам ооруп, жанагынтип кыйналганда кайра ошо өзүнүн күнөөлөрүн жуат кетеринде деген. Мындай гана түшүнүк болот бул жерде. Дагы бул бир сыноодон өтүп аткандай болбойбу дейм да. Мисалы, ошо ооруп атканда кыйналып Кудайга кайрылат да, бизде башка оорубаса Кудайга, Кудайды кактан табасың деген сыяктуу. Ошо кыйналып аткан убакта Кудайга кайрылып, ошо энергетиканы өзүнө чогултуп алат да. Ошонун негизинен баягы жанакы эле ак карасы теңелип, агарып кетип атат ошондо. Сыйынып, ушундай болушу мүмкүн, туура. Анан дагы бир суроо эмес, суроо ушундай түштү да. Түшүм эле мүрзөлөр кире берет дейт. Мүрзөлөр кирет, анан кийин эме жана Кааба ташы кирет депчи. Анан ошол кирген түшүмдө сурайм дейт да, бул Кааба таш деген эмне? Бул Сириядабы деп түшүмдө сурасам, ар бир кыргыз Кааба ташы деп айтылды дейт да. Ошондо буну кантип чечмелесек болот? Баягы орустар айтат го, сен жүрөгүң храм депчи. Жүрөгүңдө храм, Кудайды издесең жүрөгүңөн изде дейт го. Анткени биздин жүрөккө эң ыйык нерсе катылган да. Ошон үчүн ошол жүрөктөгү нерсе ыйыктык. Ошол салыштырып айтып атса керек. Ар бир кыргыз ыйык дегени, Кааба ташы дегени ошол ыйыктыкка салыштырып ошол жүрөктү айтат да. Демек, ар бир кыргыз ыйык дегенди билгизеби? Эми мындайча айтканда, эми баягы кыргыз болобу, ар бир жандын өзү ыйык да. Жандын өзү ыйык да. Мисалы, баарыбыз эле Кудайдын жандары болуп саналабыз да. Башка жактан келип калган жокпуз. Кудайдын жандары болуп келип, анан ушул денени жерде кабыл алып, анан биз дене менен ошол жерден өзүбүздөн тажрыйбадан өтүп атпайлыбы? Анткени
жерге материальный дүйнөгө биз терес жаралсак эчтеке кыла албайбыз да. Сонун Бакытбек эм, мына жерде да кара күч жөнүндө айтып жүрөт да. Эми ошол биздин көрөрмандарга сонугуп чечимдеп бериңизчи. Кара күч ар бирибизде бар дейт да. Биз андан эч кайда качып кутула албайбыз, бирок аны биз көзөмөлгө алышыбыз керек депчи. Ошондо кайсы кара күчкө кайсы сапаттар кирип атат? Кантип аны көзөмөлгө алабыз? Жөн эле айтканда ачууңуз келет го. Ачууңуз келип бирөөдү сөкүп коюшуңуз ыктымал, же кыжырданыңыз, кыжырданасыз, ар кандай да. Булардын баары терс энергия болуп эсептелет. Терс энергия кара күчтүн энергиясы. Кара күчтүн энергиясы, Ал ошол эгер сен өзүңдү көзөмөлгө алсаң, мына ошол убакта өзүңдү көзөмөлгө алып баягыны тыйып баштасаң, өзүңдүн ичиңдеги нерсени. Мисалы, ачууңду келтирбей күлүп, кайра мээрим төгүп, ошентип баштап, ошого көнүп баштаганда, бул адамдагы кара күч өзүнүн жемин жей албай калат да. Биз жембиз дагы жем катары. Анан айла жок, сен денеңди ташташка туура келет. Дагы бир айтылган сөздөр бар го. Например, ошентип жиниң келип ачууланганда кыйкырып туруп эмоцияң баарын чыгарып ал дегенчи. Антпесе ошонун баары ичиңде калып калат да, анан кийин ооруга айланат деген. Ада туура, себептенде сыртка, бирок сен сыртка чыгарып менен ал бай кайра иштеп атпайбы? Ал энергетикачы. Ал чыгып кеткенде бир жака кетип калган жок да. Кайра каршы иштеп атат, өзүңө каршы иштеп атат да. Анда иштен чыгарбай эле койгон жакшыбы? Жок, иштен да чыгардык, бирок ошого өзгөртүш керек, трансформер. Мындай да. Бүгүн мындай да. Адамдар карма деп кыйналып атпайбы? Ата тектен келаткан карма жоолбой атам, анан бул мындай депчи. Жок. Эгерде адам ошол эле кармага кайра сүйүү жөнөтө алса, бүт ата тегин тазалап, жана келаткан кармаларды жок кыла алат да. Ошондой эгер биз элибиз мында жаза алса, анда жанагындай орусча балдар төлбөйт. Эң коч, ошол балдардын баары төлөбөй калат эле да. Адам билсе да, ошону жазаш керек да. Таң калып калдыңыз. Мен башка нерселер оюма келип кетип атпайбы? Жана орукчал балдарды айтсаңызчы, ошол орукчал балдар именно карма менен ошол жашоону тандап келет го деген сөз бар го. Албетте тандап келет деген. Өзүнүн сабагын өтүү үчүн, например, ошондой жашоону тандап келет деген сөз бар го. Эмнени жаратсаң ошону аласың дегенди уктуңуз беле? Ошолор ошол жаратып алган нерседе жаралган нерсени тиякта жаралып калды да. Аны жок кылыш үчүн кайра келип атпайбы? Ошо орусча болуп келеби, кандай болуп келип атат да, баягы энергетиканы жок кылыш керек. Анан бирок аны жок кылбай эле кайра эле бир ошого аралашып кетип атпайбы кайра өздөрүчү? Бул баягы жалпы адамзаттын аң сезими, же болбосо ошо адамзатты жетектеген бир коом болобу? Мындайлар туура түшүнүш керек да. Биздики коом десе эле динге кирип алып эле динден чыга албай калып атпайлыбы? Дин деген да өз убагында аябай таза нерсе болчу. Бирок аң сезим андан өсүп кетти да бүгүн. Бүгүн адам өзүн өлбөстүккө тарбиялап атса, өзүн өлбөй кала турган нерсеге жеткизип атса, өзүндөгү ооруларды жеңип атса, ушунчалык аң сезим өсүп кетти да. Ошон үчүн биз ал жака байланбай, өсүп аткан өсүүдүн темасына байланышыбыз керек да. Ушул жерден дагы бир нерсе эсиме түшүп кетти да. Ошол жана оорукчал болуп төрөлгөн балдар көбүнчө эле асыл убакыт жашайт да. Анан бул жашоого ошол сабакка келаткандыктан ушундай оор тагдырды именно зрелая душалар тандап келет деп уккам да. Сиз азыр айтып атпайсызбы? Ошол энергияны жок кылайын деп келет депчи. Мен жанагыдай деп уккам да. Муну жана зрелая душалар специально, чтобы бир кыска убакыттын ичинде сабак өтүп кетейин деп, бир какой-то определенный сабакты, ошон үчүн ошондой тагдырды тандап келет деп. Мүмкүн, андай эле болушу мүмкүн. Бирок негизги мындай өзүбүздүн оюбузга салып, көкүрөккө сала турган болсок, баары генетически угуп кетип атпайбы мунун баарычы? Генетикадан кетип калып атпайбы? Ошон үчүн ошо генинен келип калып атат да, азыр көп да ген кууган ооруларчы. Ошону айна болуп атат. Ген кууган ооруларды обязательно ошол жаратып алган энергетикалар жуулуш керек да. Анын бир гана жолу буга чейин ошол жанагындай ар кандай мал союп атабыз, ар кандай кылып ошону жууп албай келат да. Бирок эң күчтүү курал бул сүйүү да. Эгер ошолордун баарын сүйүүгө сала алсаң, ошолордун баарын сүйүүгө салып агартып алсаң,
бул сөз сагарып кеткен нерсе. Бакытбек, мен ушул жерде дагы эле түшүнбөй атам. Ошондо жанагы ген менен келаткан ооруну ошол жан кийинкилерге өткөрүлбөсү үчүн тандап алып келип атабы ошондо? Кайсы жан? Туура аткарам деп келет да. Аткарам, жок кылам, мисалы айтканда. Ошол ооруну мен өзүм алам дагы, мен ошону жок кылам. Калгандарга кетпесин деген алып, Туура. Өлбөстүк сыртта эмес, ал жан дүйнөдө. Аны тапсаң болот. Ооба. Биз жан дүйнө илимине кире албай атабыз да. Эгер адамдар жан дүйнө илимине кирсе же жан дүйнөсүнө кирген болсо, алардын сырткы дүйнөсү, азыркы жашап атканыбыз, ички сырткы дүйнө деп койсок, сырткы дүйнөсү бейишке өзүнөн өзү айланып кетмек да. Ушуну адам мындай түшүнө албай атат да. Баардык нерсе ичкиден отражение болуп кетип атат да сырткачы. Ошол үчүн адам ичиндеги нерсенин баары сыртында көрүнүп атат да. Сен өлгөнгө, эрте картайганга акың барбы? Да, о мындай илгери адамдар 500 жыл жашаган же 1000 жыл жашаганда угуп жүрбөйлүбү? Эгер алар ошончо жашай турган болсо, эмне үчүн биз бүгүн жап-жаштуу эле өлүп калганга акыбыз бар да? Биз бир нерселерди билбей атабыз да. Ошон үчүн биз эрте өлүп калабыз да. Ошон үчүн бүгүнкү күндөгү ошол илим бунун сырларын ачып берип атат да. Өлбөстүктүн сырын ачып берип атат, көп жашагандын сырын ачып берип атат да. Ошон үчүн биздин бүгүн эчтекени билбей эле эрте эле өлүп калганга акыбыз да жок да. Анткени биз кара күч деп коебузбу же ошол жаналгычтар деп коебузбу, ошолорго биз өзүбүз салып берип коюп атабыз да. Бакытбек, дагы бар го баягы канча жаш берилгени бул маңдайына жазылып келген дегенчи. Андай эмеспи анда? Мисалы адамдын маңдайына эчтеке эле жазылбайт экен да. Буну адам өзү жазат экен да. Адамга ушунчалык бүт нерсени чексип берген. Себептен адамдын өзүндө Кудай отурат да, биз ушуну туура түшүнүшүбүз керек да. Адам өзү Кудай. Калганын баары бул адамдын эмеси, жашоосу өзүнүн ою баарын жазып атат да. Өзүнүн кыймыл аракети баарын жазып атат. Ошо аткарылып атат. Чоң рахмат Бакытбек. Бүгүн мен үчүн бир укмуш эки ачылыш болду. Демек, маңдайыбызга эч нерсе деле жазылбайт экенбиз, ал десенин баарыбыз өзүбүз жаратып алат экенбиз да. Анан жанагы жашообуздагы кырсыктар, оорулардын баардыгы бул сыноо эмес, бул сыноондо өзүбүзгө өзүбүз тандап алат экенбиз да. Бир кызык нерсе да. Мисалы кырсыктады дейт да, баягынча. Авария болуп атат, өлүп атат да. Анан кейип атпайлыбы, өлүп калды адам мындай депчи. Анан карап отсаң, аны өздөрү кылды да. Өздөрү кандай кылды дегенде, илимде мындай деп атпайбы? Эгер сен арулукта болсоң, сага аткан ок да жетпей эрип кетет депчи. Ушунчалык арулук деген күчтүү энергетика, нур да. Адамдар ошол нурду бар экенин билет. Бул илимди алса, өздөрүнүн ошол жок дегенде ал ошончолук арулукка жетпесе да, ошого жетпесе да, өзүнө ошо энергетиканы, жакшы энергетиканычы топтоп алса, ал кишиге кырсык жолобойт. Оору да жолобойт. Ошону топтогонун билбей атпайбызбы? Биз любой жашообузда болуп аткан нерсенин баары эле Кудайдын буйругу менен деген нерсеге өтө алганбыз да. Ошо Кудайды шылтоо кылып алганбыз да. Ооба да. Жана шайтанды баласы менен тааныштырып аткан адамды көргөзүп, шайтан баласына айтат эмеспи? Ноого жолобо деп. Ана баласы кызы эмнеге жолобойт десе, булар өздөрү кылып алып биз мага шылтай берет деп. Ошондой болуп атабыз. Баары жаратып алып шылтап эле көрүп калганбыз да. Негизи дагы бир мындай деген нерсе бар да эми. Эгерде сен бир жака баратып дейт, чалынып кетсең, чалынып жыгылып кетсең, демек Кудай Таалам сен ошол жака барбай эле тур деген белги депчи. Жок, бул андай эме, бул баягы адамдын ички туюму. Ички туюм иштейт да бизде. Ошо ички туюм белги берет. Мисалы, жамандык, жакшылыкта көздөрүңдө тартып калат го, кээбилер, бул көзүм тартып калды го, илайт окшойт, же чүйлөт окшойм деп коет да. Же болбосо бирөө бутум тартпай атыр дейт да, себептен ошол адамдын өзүндөгү ички туюм заранее неме берип коет да, маалымат бере баштайт да. Ошондо сезип калышат. Сонун Бакытбек, аябай сонун маек болду. Эми сиздин жазгандарыңыздын баары эми түшүнүктүү болду окшойт деп ойлойм. Биздин көрүүчүлөргө дагы, угуучуларга да
Чоң рахмат сизге. Чексиз сүйүү, мээрим, ыраазычылык бар болуңуз. Келиптир, жазыптыр. Себеби сенде алтын микрофон колуңда турат.